көрсүн, бир чечимге келишеттир, мүмкүн андан кийин сизден жооп күтүп калабыз, андан кийин сиздин сурооңузбу. Биз 2018-жылы 30-октябрда кайрымдуулук марафон Таш көмүр шаарында өткөндө бийликке кайрылганбыз. Бул орун алдын ала депчи. Бул орун алдын ала алса жакшы болмок да. Бул азыр мынакей Акниет Аманаттын төрагасы да бул жакта отурат. Булар алып чыгып келишип атат негизи 5-6 фондчу. Анан бул Индияга алып барып келгенден негизи Индияга алып барып келгенде баягы орун алмаштырган деле бул оорудан кутулдуң эмес, оорудан тутулдуң деген эле маани да. Себеп дегенде адам ооруп калганда, апасы ооруп калса 18-ке чыга элек баласы донор болуп атат да. 20 жашка чейинки балдарчы. 20 жашка чейинки чыккан балдардан донор болуп туруп, боорун алганда өтүн кошуп алып салып атат да. Алда майып болуп калып атпайбы? Андан кийин ал боорун алмаштыргандан кийин боор алмашат, канда вирус калып калат. Ал эртең 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан кийин козголуп калышы да мүмкүн да. Биз бул ооруну алдын ала көрүш керек болуп атат. Анан кийин боорун алмаштырып келген больной өмүр бою дары ичип жашайт. Бир күн, 2 күн ичпей кала турган болсо, ал курсагын кармап больницага жөнөйт, кайра элекчи. Ал эртең бул оорудан кутулуп калбайт, бул оорудан наоборот тутулуп калды да. Анан кийин бул Индияга жөнөткөндө дагы азыр фонддордун өзүнүн кыла турган башка да иштери бар да. Негизи фонддордук өзү жетинчи жесирге жана башкага кайрымдуулук кылыш керек болчу да. Азыр фонддор только ушул менен заниматься этип калды. Бизде дагы жакшы фонддор бар үчүн ушул нерселер көтөрүлүп эме болуп калып атат да. Рахмат сиздерге чоң. Бул көрсөтүүнү албетте биз кыска убакыттын аралыгында бир жыйынтыкка келе албайбыз, себеби деген бул аябай орчунтуу маселе. Бирок мен убакыттан пайдаланып айтарым ушул жергиликтүү медицина тармагындагы кызматкерлерге ушул оорунун алдын алууга дагы күчөтүлгөн таризде иш кылсаңыздар жакшы болот эле. Түшүндүрүү иштери мектептерде, керек болсо балдар бакчаларында, окуу жайларда көбүрөөк. Мен азырга чейин бул оору менен күрөшүүдө сиздердин мындай түшүндүрүү иштериңиздерди жүргүзүп жатканыңыздарга күбө боло элекмин, тилекке каршы. Ал эми коомдук жана кайрымдуулук фонддорунун ушундай иштерди жасап аткандыгыңыздар үчүн Алла сиздерге ыраазы болсун. Ар дайым эл кызматында жүрө бериңиздер.